Ассаламу алейкум достор. Бұл паяльный станция туралы бір өзім білген маалыматтарды сіздермен бөлішіп қояйын. Паяльный станция эмне үчүн керек? Паяльный станция ошол микро нерсе менен иштеп атканда, ошо запчасттарды алмаштырганда керек болот. Радиоэлектронщиктер, телефон ремонт кылгандар, автоэлектронщиктер, негизде эле автоэлектриктер дагы кеңинен колдонушат. Бунун бұл паяльный станция мененки ошо универсальный, фен дагы бар, паяльник дагы бар. Паяльник бул жактан жанат, мына картасын көрүп турасыңар, бул жактан регулировка болот. Паяльник 350-ге коюлган, азыр бир аз ысып баратат. Мен 350-ге коем. 350-де уже керектүү ысыйт. Өтө ысык кылып берсе дагы зыян да, паяльник тез күйүп калат. Анан бул фен часть, фенде бул жактан фенди жандырабыз. Фенде дагы мен көбүнчө 350-де иштетем. Анан кээ бирки ошо чоң транзисторлар чыгарганда 400-ге чыгарам. Обороту бул жакта шамалдын обороту дайым меники 3,5-да турат, 3,5-да. Эми биз ошо детальга карап өзгөртө беребиз. Температураны дагы, оборотун дагы. Бул жакта мисалы бул компьютер, мисалы бул транзистор күйгөн болсо, бул транзисторду чыгарып текшериш керек. Ошон үчүн транзисторлар 400 градуста чыгат, көбүнчө 400 градуска ошо чыгат. Обычный мындай флештер болсо, булар 350-де да чыгат да. Ошондо кандай колдонобуз? Мисалы, сиз кээ транзисторду чыгарып текшеришиңиз керек. Фенди аласыз. Негизи мен кече майда иш кылгам, ошон үчүн буну тагылгам. Негизи bundan баягы жоонураак насадкалары бар. Бул жакта бул жерде насадкалары бар, аркылуу толщинасы разный. Азыр насадканы алмаштырбай эле иш кылып атам. Мынакей азыр 360-ды 400-ге чыгарабыз. И мынакей акырын ысытабыз. Ысыгандан кийин анан ушул жерди чыгарардан мурда сүрөткө тартып алыш керек. Себеби бул жакта микроэлектроникалар чыгып кеткенде кандай иш кылганын билбей каласыз да. Ошон үчүн сүрөткөгө астында клей дагы болот. Мынакей чыгарып, текшерип, жумуштары толук бүткөндөн кийин кайра эгер иштесе өзүн, иштебесе башка жаңын алып, кайрадан эле ошо бир аз кыздырып, анан ушундай учтага кетет, эhtiyat болуш керек. Башка электроникаларды закка жедирип албаш үчүн. Эми бул чоң нерселер, булар негизи оңой. Мына флештерди чыгарганда өтө аккуратный иштеш керек. Ушу менен басып болду, фенди алабыз. Анан кийин паяльник менен жакшылап пайка кылып коебуз. Пайка кылганда атайын мындай паяльный станциянын өзүнүн олоолору бар. Толщинасы разный. Бул тонкий атайын майда иштер үчүн. Bundan толстыйлары да бар. Анан паяльниктин учу дагы насадкасы разный. Майда иштерге тонкий нерселер жакшы болот. Контакттарын быштып коебуз бир сыйра. Пайка кылып чыгаргандан кийин олоо менен бир сыйра контакттарын тактап коебуз. Анан кийин ал жердеги баягы сосед контактка тийип калбадыбы, атайын мындай канифолду кетирген атайын баллончиктер бар. Флюкс деген же дагы бир башка түрлөрү бар. Растворительден 530 экен. Атайын платалар тазалаганда ушундай алып алсаңар жакшы. Чем растворитель, Y-speed, ошол сыяктуу speed сыяктуу нерселерден көрдүм. Баллончик жакшы удобный. Раз чачасың, щетка, щетканын да кереги жок. Раз чачтың, биринчиден өзү муздайт и тазаланат. Микроскоп менен караганда чтобы жакшы да. Ушундай иштесеңер жакшы. Ушундай кылып иштетесиңер паяльный станцияны. Не только бул майда, андан да майда иштерде, мисалы 350-ге кайра азайтабыз.
350 оборотunu 3'e koyup turup, mынакей азыр бул жерде бир EEPROM'ду чыгарабыз. EEPROM'ду кыздырабыз. Бундагы сөзсүз ошол чыгарардын алдында сүрөткө тартып алыш керек. Сен кокусаң колдон чыгып кетип, башка бир микроэлектроникаларды ордун бузуп койсо, кайрадан кандай чыкканын байкабай каласыз. Мындай кылып чыгардыңыз, болду. Мына ушинтип бунун дагы ошо данныйын кайрадан окуп, сохранить болгондон кийин кайрадан EEPROM'ду салганда дал ушундай эле EEPROM'ду кармаганда катуураак кармайсыздар, чыгып кетсе башка электроникаларды бузуп койбош керек. EEPROM'ду койгондо баягы акырын жылдырып өзүнүн баягы ножкаларына коесуңар да баскан абалда фенди аласыңар. Фенди алгандан кийин ар бир контагын жакшылап так пайка болдубу? Микроэлектроникаларда өтө маанилүү ошол. Сөзсүз бул пайкаларын карап коесуңар. Микроскоп айтор кандай запчастьыңар болсо ошондой сөзсүз карап койсуңар. Мен азыр бул компьютер негизи ичинде бир запчастьын алып иштетип салгам. Бул жана запчасть. Ошондой болсо дагы детальдар жоголуп кетпеш. Ошентип ушундай иштерди кылганда паяльный станция өтө көп жардам берет. Анан кийин мындай нерселерди дагы кымбат, бирок чындап жардам берет. Ушундай нерселерди сөзсүз алыңыздар. Өтө пайдалуу. Ушул биздин коллегалар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолорго чейин, ассаламу алейкум.